Бруцеллез. Илдеттин таралуу булагы мал төлдөтүү булагы. Өзгөчө мал төлдөтүү учурунда резина колгап, резина өтүк жана фартук тагынып иштегиле. Малдын чөбүн айры менен алып, капкактуу чуңкурга салгыла. Аягында чуңкурду таш менен бастырып коюш керек. 10 литр сууга 2 килограмм акиташ салынган 20% акиташ эритмеси менен мал төлдөгөн жерди жана колдонулган буюмдарды дезинфекциялоо керек. Айрыкча туут жүргөн аянтчаны толук бойдон акиташтын көп өлчөмдөгү эритмеси менен дезинфекциялоо зарыл. Шартка ылайык болсо акиташ эритмеси чоң идишке даярдалган оң. Бруцеллезден сактанууда гигиена эрежелеринин мааниси зор. Жумуштан кийин жана тамактануунун алдында колу бетти самындап кылдаттык менен жуугула. Малдын этин жана сүттү абдан кайнатуу зарыл.